мындай. Мындай, азыр 2 күндөн бери ушундай бир ызы чуу болуп, бири тыйныг туура, бири мунуку туура деп атпайбы. Бул менин жеке оюм мындай. Азыр муну бирөө жарым бул интервьюну көрсө, минтип чыгышы мүмкүн да. Бу дагы бийликтен үмүт кылып калган турбайбы, бу дагы бирдеме жок. Мен өмүрү кызмат деле сураган эмесмин. Керектүүлөр мына силер деле сурап каласыңар, сизге наам берилгенби? Мен бир да бийликтен наам сураган эмесмин. Наамдын кереги да жок мага. Мына чын айтайынбы? Эл кандай наам берген болсо мага ошол жетиштүү. Кудайыма шүгүр, Кудай ошондон айрыбасын. Ал эми кечеги жана кыздын турмушка эметкен боюнча, жана президенттин карындашы деп атпайбы? Президенттин карындашынын колун сурап келиптир, анан вертолет менен келиптир, антип келиптир. Бирөөнүн тагдырын, турмушун эмне кыласың? Мен мисалы үчүн мен аны туура эле көрдүм. Биздин киргиздер айтмакчы, белый зависть деп коебу, азамат экен. Ошол жигит, колун сурап келген жигит, ал эми ал өзү билет да. Ал вертолет менен келип приложение кылабы, ат менен келеби, жөө келеби, ал жигит өзүнүн сүйүүсүн билдирди ал кызга. Туурабы? Аны жөн эле вертолет менен келип мынтип. Мына кече жакында эле Баткентте бир айылында бир Рахман деген агабыз бар. Сен да тааныйсың, Рахман агайдын доосу, Разыктын доосу. Ошол келин алып, баласы менен келини жанагындай көкүрөктүк самолет менен кайсы бир жак үчүн айландырып, ЗАГСка чыгарып келди. Эмне болуптур? Андан көрө баары ушинтип эле, Кудай, менин кызыма да ушинтип бак бер. Менин кызымдын да колун ушинтип бирөө ушинтип сурап келсин. Менин балам да бирөөнүн колун ушинтип сурасын. Мен да ушинтип той кылайын деп жакшы ниет кылбайлыбы? Анан айрдан саясатташыр, анан бул мынтип, анан антип. Эми ал тиги жигит азамат, мен ошо жигитти алдыман чыкса, колунан бекем кысып, азамат экенсиң дейм. Кана менин балам барып ошентип бирөөнүн колун сураса, кана сенин кызыңын бирөөгөн колун ошентип сураса. Туурабы? Андан кыйын тойлорду берип койгон толтур адамдар бар. Ана эч ким айткан жок. Саясат өзүнүн жолу менен бирөөнүн бактысы эмне кылабыз аны муну минтип анан тигинтип деп. Туурабы? Андан көрө багын берсин деш керек. Бактылуу болсун, болду. Ал мен ошо президент тууган күндө турмушка чыкпай жүрө береби? Сен вертолет менен келсең мен сага тийбейм деп. Кызык го? Туурабы? Ошон үчүн зачем аны эмне кылат? Андан көрө бак берсин деш керек. Мен дагы бир жолу айтам, мен ал нерсеге эч кандай неме ойдо болгон жокмун. Жакшы эле ойдомун. Ошол андан көрө өзүн оокатты кылалы, ошол жанагы ушул тууралуу эми сен сурап калдың, просто мен эметпейт элем. Башка жанагы кокуй кызмат үмүт этип, анан кокуй биз мындайларыбыз, андайларыбыз дегендер чыгып оюн айтпайбы өздөрүнүн? Ушундай да. Жок, айта албайт. Бардыгы башын кумга катып алып отурушат, эмне дей коет деп. Бирөөнүн бактысына эмне кылабыз кийлигише? Баары ким оокатын, жумуш жолун, саясат жолу менен, спорт жолу менен, маданият жолу менен, өзүнүн жолу менен кете берсин. Ал бирөөнүн кызынын, бирөөнүн уулунун тоюн талкуулап эмне кыласың? Бактылуу болсун экөө. Мен ушуну каалагайым. Менин кыскача оюм ушундай. Эми бул тууралуу ким кандай дейт? Бирөө азыр айтат, бул бийликтен эме кылып алыптыр дейт. Дагы бирөө мен аларга ким айтмакчы? Ким кылым кыйшайып айтат эле. Мен андайга көнүп калгам, мага сын айткандарга, жакшы ой, жаман ой айткандар. Мен жекече оюм ушундай. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, замандаштар. Мына болбосо Алания деген жанагы эки Турциянын биздин Чолпон атадай эле жер экен. Биз бияга Кудага келдик. Мына Куданы Кудай кошот дейт. Илгери Кыргызстандын бир тегерек жагынан Куда күтүп калсак, жердин аягы кантип барабыз деп чүчүлүк. Мына Кудайдын буйругу экен. Ушул жака чейин келип Куда болуп келдик. Эртең свадьба болот мынакей. Үй алабыз эртең тетигинде болгон пароходко той өткөрөт экен.
ар ким өзүнүн жөндөмүнө ылайыкташтырып ошого жараша жашоосун өзгөртөт. Жан талашып иштеп, анан ошого жакшы эс алганга аракет кылат. Ишмердүүлүгүнө жараша жакшы иштерди кылат, коопчулук кылат дегендей. Ошондой балдарыбыз көп боло берсин. Мен бул жакта жүрүп интернет тартпай калып, эми угуп калдым кече Лазат кызыбызга бие бала келип, вертолет менен келсе, өлүп калайын дедиңер го. Коом эмне болуп баратат, Өзү үйгө чакырып бирөөнө чай бере албаган бир адамдар болот да, ошолор конокко барсат эле чой коюп сынаганда өлүп каласың. Ушугушугун коомдо адамдар аябай көбөйүптүр да. Бирөөнүн ийгилиги болсо өлүп калып, тим эле азыр ушу президентибиздин эмне кемчилиги болсо ошону эптеп чукуп ошону кайра жарыялап тим эле жан талашуучудар болгон адамдар жаман көп болдулар. Ошо 30 жылдын ичинде эмнени жыргап, эмнени өзгөрттүңөр экен. Жан талашуу иште ушуга окшогондорго президент жооп бербей деле койсо болмок экен. Ар бир айтылган сөз соцсеттегилерге өзү жооп берет. Коем ушу элимдин арасындагы кой аксагы менен миң дегендей болуп ушундай адамдар болсо да көңүлү калбасын деп ошолорго чейин жооп берип атат. Мурдагы президенттерге жазган каттарыбыз ушул пачка болуп эле жатчу эмес беле, жетпей эле. Баягы эме бир ушакчы катындар жөнүндө бир эме бар го. Кошунанын аялын карачы, кир жуусу аялчал, кир жууган таза жуубайт дайыма эле деп аял айтса анан күйөөсү чиң келип айтат дейт. Кошуна жакшынакай эле таптаса эле жууйт ал кирди. Сен терезеңди жууп коюп анан карачы деп чансгандай кир терезе аркылуу карап алып анан ушактаган катындардай болгон бир коомдун арасында шунчалык көбөйүп кетти. Жан талашып бир нерсе болуп калса тим эле ушундай качан ушундай нерседен токтоп кичине бир башка нерсеге алаксыйбыз кичине. Жакшы нерсе кылайлы, жүрөгүңөрдөн жакшы нерсе чыгабы? Адам жүрөгүн жакшы нерсе менен толтурсачы жакшыны көрөт. Жаман нерсе менен толтурса ошо жаманды көрөт. Ошого окшогон адамдар аябай көбөйүп кетти. Аны бир бактылуу балдар бактылуу болсун. Ар ким өзүнүн шартына ылайыкташып, мына ошондой жашоодо тарыхта эсте каларлык боло тургандай кылат. Биздин учурда Волга бар болчу. Биз Волгага бурчакты байлап алып, ошо менен үйлөнгөнбүз. Ал өзүбүздүн Волга болбосо да жалдап алып барып ошенткенбиз. Мына ошондой жашоодо. Куда келгенде деле үйдүн эшигин алып тазалап, жакшынакай кылып даярданасың го. Өлүп кеттиңер го такыр эле. Качан оңолор экенбиз.